Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жасалып турган процедура плазма терапия Cortexil PRP. Cortexil PRP бул пациенттин өзүнүн собственный кровини биз плазмасын алып, ошол пациентке кайра колдонобуз. Бул ошондой терапия болуп эсептелинет. Cortexil PRP эмнеси менен айырмаланат башка плазма терапиядан, башка центрифугалардан? Бул жерде 1 микролитр канда 1 миллионго чейин тромбоциттер сакталат. Тромбоциттер өзүңүздөр билгендей регенеративный функцияга ээ, то есть клеткалар кайрадан жаңыланып баштайт. Бүгүнкү моделибизге биринчи обезболка процедурасын жасайбыз, то есть сиздерге максимальный комфортный болуш үчүн. Пациентибизди даярдап алабыз. Биринчи бетибизди тазалап, умывашка менен, андан кийин тоник сүртүп алабыз. Обезболивающий гель специально для чувствительной кожи, эч кандай аллергияны вызывать этпейт. Бул гелди биз калың слой менен сүртүп туруп, үстүнөн пищевая пленка менен парниковый эффект кылып, чтоб жакшы обезболить этиш үчүн жаап коебуз. Обезболка сүртүлдү, эми 20 мүнөт кармайбыз. Биздин пациентибиз даяр болгуча, биз пробиркаларды даярдап, канын алып беребиз. Каныбыз даяр. Муну атайын Cortexil PRP пробиркасына куябыз. Бул аппарат 9 мүнөттүн ичинде кандан плазманы бөлүп чыгарат. Именно бизге керек болгон плазманы биз бетке куябыз. Биздин пациентибиздин плазмасы и плюс тромбоцити. Биздин препараттар даяр. Бул пациентибиздин плазмасы, бул тромбоцитарный массасы. Кызыл болгондо биз самый проблемный зонага куябыз, ал эми плазманы калган зонага куябыз. Терапияны баштадык. Плазма терапиянын показаниясы сухая кожа, акне, постакне, пигменттер, морщина, мелкоморщинистая теплица деп коет. Ошондой эле рубецтерден арылсаңыздар болот плазма терапияны, но курс менен аласыздар. Бир курсу 4 жолунан 6 жолуга чейин 15 күндө бир алыш керек, ошондо результат жакшы болот.